Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Убада бергендей эле кичине ушул чыгарууларды көбөйтүп баштайбыз жаңы жылдын астында. Ушул жыл бүтөрүнүн астында дагы экономика боюнча берүүнү даярдап жатабыз. Албетте бүт маалыматтарды текшерип, бирок түшүнүш керек, 25 жылдын такталган маалыматтары 26 жылга даяр болот да. Негизи март айларында ошондо көп компаниялар өзүнүн маалыматтарын, статистикасын ушу тапшырат мамлекетке. Санариптешүүсү албетте тез өнүгүп, балким ал нерсе тезирээк да болушу мүмкүн. Эми бизде бүгүнкү тема бул деген Суданда эмне болуп жатат? Судандан ушундай суроо келди эле көрүүчүмдөн. Судан эмне болуп жатат? Ошону айтып бергилечи деп. Дагы көп суроолор келген. Газада эмне болуп жатат? Украина Орусия согушу качан токтойт? Эмне болуп жатат ал тарапта дагы деген суроолор болгон да. Албетте жакында бизде чек ара боюнча ушундай тарыхый кол коюулар болду. Ошо боюнча да биздин Кыргызстан уттубу, канча жер уттурду, ким канча утту деген суроо да болгон. Аны протоколдор ачыкка чыкканда даярдайбыз. Протоколдорду ошол ачык окуп, анан анализдеп, серептеп айтсак болот. Азырынча эртек кичине. Анан дал ошондой эле көп суроолор түшкөн башка тармактар боюнча. Эми акырындап баягы ал келгенде, убакыт болгондо аны алышабыз да буюрса. Азыр болсо баягы күз күрөш, жаз жарыш кышында болуп жатат. Ошол эң негизгиси ошо азыр жыл аягына деп көп жумуштарды жапканга аракет таштап жатабыз да. Үлгүрөлү деп январга чейин. Эгерде Судан боюнча кайрылсак, Суданда эмне болуп жатат? Бул жерден бүгүнкү күнү ошо эң чоң согушуулар ошо Кордофанда болуп атат. Түштүк жана түндүк Кордофандын ичинде согушуулар болуп атат ошол шаар жайында. Бул аябай стратегиялык район. Аякта нефть ошо кендери бар, алтын кендери бар. Анан ушу декабрдан же болбосо 5 айынын башынан ичинде 100дөн ашык адам өлдү деп айтылып жатат. Көбүнчө бул деген жөнөкөй адамдар өлдү дейт, тынч согушчандар эмес. Анан көбүнчө ушул Суданда дрон атакалардан өлө баштады дейт. Бүгүнкү күнү жаңы киши өлтүрүү технологиялар тилекке каршы аябай тез өнүгүп, Украинадан бүт дүйнөгө тарап жатат. Газада колдонулду эле, эми болсо ушул дрондор Суданда колдонулуп атат. Баягы эле FPV дрондор, баягы эле кичинекей дронго жардыргыч зат байлап туруп колдонуу болуп атат. Анан ушундай операторлордун саны өсүп атат. Анан көбүнчө ушул Судандагы ал дрондор менен колдонуучулар негизи ошол тынч жарандарга каршы колдонуп жатат. Ушул нерсе катталып атат эл аралык уюмдар менен. Анан эң оор мындай нерсе, эң чоң инцидент деп коет, мындай окуя. Ушул 5 айдын ичинде кей бала бакчага дрон сокту Суданда. Жана ошо Калоги деген шаарында, ошол түштүк Суданда ооруканага ушундай дрон сокту, FPV дрон. Ошол жерде 89 киши набыт болду. Анын ичинен 43 кичинекей бала Суданда өлүп калды да. Ошондой нерсе болду, аябай жаман. Чарчап калышты. Ошол нерсе акылга сыйбас нерсе болуп жатат, бирок ушундай нерсе бүгүнкү күнү болуп жатат. Кичинекей балдар жана оорукчандар, боюнда бар аялдарга каршы FPV дрондорду колдонуп жатышат Суданда. Ушундай нерсе айбанчылыкка да жетишти да ошол аскер күчтөр. Жана 13 декабрда же болбосо 5 айдын 13-үндө дрон атака ООНдун базасына болду. Кадугли 6 буунун Бириккен Улуттар уюмунун ошо тынчтык камсыздоочулары, аскерлери набыт болду. Алар баары Бангладештен болчу да. 18-19 ошол 5 айында, мисалы үчүн, Диллинг деген шаарга атуулар болду. Бул деген шаар, ал шаарды ошо аскердик күчтөр кандайдыр каптап жатат. Аякта 16 жөнөкөй жаран каза болду да, мындай такталган нерселерден, осинттердин айткандарынан. Такталбаган жарандардын саны абдан көп да, биз билбейбиз да, аны эч ким айта албайт, бирок аябай көп болуп атат да, расмий маалыматтан тышкары. Дрондор дагы ушу инфраструктурага атакалап атат, электростанцияны жок кылды, Аль-Шабакта жана Адбар деген шаарларында. Аяктан электр энергия массалык түрдө өчүп, ошо ооруканаларга операция жүргүзүп аткан кезде бир нече штаттар ошо Суданда светсиз калды. Геда Реф Кассалу деген штаттар светсиз калды. РСФ жана ошо алардын тарапташтары же болбосо Суданды бошотуу кыймылы түндүк деп аталат да. Алар деген Кордофандан алдыга жылып атышат. Стратегиялык чекиттерди басып алып атышат, ошо чабуул салып. Бабнусаны басып алышты ошо жакында эле 1-2 жуманын ичинде. Анан СБС айтып атат, авиа соккулар күчөп атат дейт, контратакалар болуп атат, бирок ушул жерден азыркыга чейин ошо согушуулар аябай катуу жүрүп атат дейт да. Анан негизи 25 жыл ичинде, мисалы үчүн, СБС Хартумду жана борбордук райондорду каптап алышкан, чабуул кылып чаап алышкан. РСФ болсо ошол Дарфурду жана Эль-Фашырды ошо октябрда 25-жылы басып алышкан болчу. Анан ошол жерден аябай чоң ушундай мыкаачылык менен жарандык элди өлтүрүүлөр болуп кетти деп айтышат. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматтары боюнча аяктан миңдеген ошо кишилер өлдү дейт, жана ошо качкындардын лагери бар, Замзам деген ошол жерден да аябай көп киши өлтүрүүлөр болду дейт да. Анан бүгүнкү күнү бул эң чоң дүйнөдөгү гуманитардык кризис болуп жатат Суданда. 150 000 киши бир эле ошо
ушу акыркы айда өлүп жатат. Расмий түрдө айтылганда. Расмий эмес айтылганда миллионго чейин жакын киши өлдү деп айтышып жатышат тынч жарандардан. 14 миллион киши качкын болуп жатат, өзүнүн үйлөрүнөн качып. 9 миллион киши өз өлкөсүнүн ичинде качып жүрөт да, баягы согуш-жандардан. Ушу 5 миллион адам башка өлкөлөргө, кошуналарга качып кетти. Башка өлкөлөр аларга берди, бирок ошо кошуналар да аларды жакшы карай албай жатышат. Гуманитардык жардам жетиштүү эмес, массалык түрдө ачкачылыктан өлүүлөр болуп атат да. 30-33 миллион адам жардамга муктаж дейт. Бул аябай чоң сан да. 33 миллион адам жардамга муктаж болуп, дары-дармек жетпей, тамак жетпей, ачка суу жетпей, ушундай өлүмнен өмүрдүн ортосунда болуп жатат. Ошо Суданда бүгүнкү күнү 21-25 миллион адам катуу ачкарында, күнүмдүк тамак жетишпей, бир эки жолу эле күнүнө тамак жеп атышат. Жетиштүү эмес, ошондон аябай ошол ачкачылыктан болуп аткан ооруларды күчөп жатат. Анан бул деген эң унутулган, дүйнө жүзү эң буга көңүл бурбаган кризис деп аталат. Эч ким билбейт, эч кимдин иши жок аны менен. Бул деген дүйнө жүзүндөгү азыркы болуп жаткан эң чоң катастрофа. Бирок аларга баары кайдыгер, баарына баары берди. Анан ушул жерден 25-жылы бир да массалык маалымат каражаттары тиешелүү түрдө Судан боюнча маалыматтар даярдабайт. Буунун билдирүүлөрү бар, кээ массалык маалымат каражаттар бирдемке деп жазышат, бирок массалык түрдө дүйнө жүзү буга толук түрдө кайдыгер болуп жатат да. Анан эки тарап тең өзүнүн Судандын мурунку бийлиги дагы, азыркы бийликке умтулган согушчан күчтөр да, козголомчулар же террористтер деп аларды ошо мурунку бийликтер аташат. Аябай чоң мындай тынч жарандарды өлтүрүүлөр жасап жатышат жана кылмыштарды жасап жатышат. Кылмыштардын санын көбөйтүп жатышат. Эки тарап тең ушундай айыпталууда бул тарабынан. РСФ деген бул деген тез реакциялоо кыймылы деген ушундай. Терс реакциялоо күчтөр деген ошо революциялык кыймыл же болбосо террордук кыймыл деп айтса болобу. Этникалык тазалоолорду өткөрүп атат. Кээ ушундай мисалы үчүн өзүнө таандык эмес адамдарды өлтүрүп атат, жылдатып. Зордуктоолордо да абдан чоң болуп жатат дейт. 3 миллионго чейин зордуктоо эпизоддор болуп кетти дейт Суданда. Күндө болуп атат дейт да. Ушул нерсе токтобой атат акыры. СБС болсо бул деген баягы ошо мурунку Судандын бийликтери алар деген бомбаларды таштап атканда ошол РСФке каршы көп учурда РСФ тынч жарандар менен жамынат, алардын ичинде жүрөт. Ошондо расмий Судандын мурунку бийлиги бомбардировкаларды колдонгондо тынч жарандар бар аякта жокпу карабайт да. Тигилер тынч жарандарды тирүү калкан катары колдонсо, мурунку өкмөт тирүү калканды тоотпой койду. Ошон үчүн алардын да колунан көп тынч жарандар өлүп атат. Анан албетте эгерде карасак, кимди колдоп атат, дүйнөлүк чоң державалардан ким аякта оюндарды ойноп атат деген суроолорду берсек, бул жерден сырткы түзмө жардамды мисалы үчүн РСФке Бириккен Араб Эмираттары берип жатат, УАЭ, ошо Дубай жана башкаларды, Эр-Рияд. Анан Иран жана Орусия болсо СВСке жардам берип атат, мурунку Судан бийлигине. Бул деген Орусиянын Вагнер түзүмүнүн кээ бир аскерлери, мурунку офицерлер Суданда жүрөт дейт да, байкалган дейт. Анан албетте тынчтыкты алып келебиз деп ушундай расмий түрдө АКШ жүрөт жана Сауд Аравиясы жүрөт, жана ASEAN өлкөлөрү ошол тынчтык инициативаларды жылдырып жатышат деп айтылып жатат да. Бирок ушул жерден эч кандай результат чыкпай атат. Анан албетте согуш уланып жатат. Жана согуштун бүгүнкү күнү ошо алдын алуу серептөөсү көрсөтүп атат. Бул дагы уланат, бул дагы күчөйт. Бул деген эч бир мындай тынчбайт деген сөздөр болуп атат да. РСФте болсо Мохаммед Хамдан Дагало Хеметти ошол башчысы болуп атат. Анын негизги максаты эмнеде болуп атат? РСФ эмнеге ошо согушту баштады да? Эмнеге ошо согушту улантып атат? Эмнеге ушунча тынч жарандарды былчылдатып өлтүрүп жатышат? Ошол суроого берсек, баса Суданда дагы экинчи сыйра, бул да массалык маалымат каражаттарга көп чагылбай калды. Дагы Кыргызстанда катталган бир учак, жүк ташуучу учак, ошол РСФ күчтөрүнүн тарабынан соккуга алынып түшүрүлгөн болчу да. Ошо биздин эски учактар, бизде катталган башка өлкөлөрдүн учактары ушул жерде каршы атат согушка, Кыргыз мамлекетибиздин. Анан бизде катталган соң кээде ушуну чыгып калды да. Бул менин эсиме келгендердин саны боюнча экинчи ушундай жаңылык чыкты. Экинчи учак ушундай Кыргызстанда катталган, аяктан ошо ПВО аркылуу согулуп түшүрүлүп атат да. Негизи ошо РСФтин максаттары кандай? Биринчи бийликти алуу, бүт территорияны басып алуу, ошо Дарфур аймагын толугу кармагына алып алуу, басып алуу. Жана Эль-Фаширди алып алгандан кийин 25-жылдын башында, ортосунда Кордофан жана башка ошол батыш райондорун басып алганга көздөп жатышат булар. Булар буфердик зоналарды түзөбүз дейт, ошол СВС каршы. Анан стратегиялык ресурстарды басып алабыз дейт, алтын кендерин жана нефть кендерин. Жана ошол Судандын СВС жана САФ деп аталат англисчеси. Судандын аскердик күчтөрүн Sudanese Military Force деп аталат да. Ошолорду басып алабыз дейт, алар жок кылабыз дейт. Анан алар
согуштан жеңебиз деп жеңүүнү ушу көздөп атабыз деп атышат да. Анан бүгүнкү күнү же узак убакыттагы тынчтыкка келебиз дейт биздин шарттарыбыз менен дейт, же болсо жеңебиз, бийликти колубузга алабыз дейт да. Бүгүнкү күнү алар деген дрондорду өздөштүрдү, ошо Ирандын дагы шахет түрдүү дрондорун өздөштүрүп жатышат бүгүнкү күнү. Жана эл аралык мейкиндиктен согуштун иттери деп койчу, болсо согушка көнүп калган адамдарды жыйнап жатышат, акча төлөп, чоң акча төлөп. Жана ошол сафка каршы согуштарды күчөтүп атат да РСФ. Бунун күчү кайдан келип жатат десе, араб дүйнөсүнөн келип жатат деп айтып атышат. Ошол араб фонддор жардам берип атат. Жана ошол араб мамлекеттеринде радикалдуу мындай кандай көз караштагы мусулманчылыкты таратабыз деген көз караштагы ушундай күчтөр дагы ошо радикалдуу кыймылдар да. Алардан да акча көп келип атат деп айтышат да. Булардын ресурстары чоңоюп кетти РСФтики. СВСтин ресурстары да чоң, алар гендерди кармап жатышат да, алтын гендерди. РСФтин ресурстары чоң, ошо эки тараптын ресурстары жетиштүү да, ошол согушту дагы кечке улантканга. Эми саясий тараптан карасак, булар деген жаңы өкмөт түзүп атышат. Ошо 25-жылдын ошо Чыңгыран айында мисалы үчүн алар айтышкан, РСФ тарапташтары, мисалы үчүн Аль-Хила деген тарапташы бар. Хартияны жазышты. Бул деген жаңы Судандын өткөл конституциясы деген документти кабыл алышты. Эми бул конституциясы боюнча биз жаңы өкмөт түзөбүз дейт. Светтик, демократиялык жана центрлештирилбеген мамлекет түзөбүз дейт. Федерация сыяктуу. Аны ушул жерден жалпы улуттук армияны түзөбүз дейт. Жана бүт ресурстарды, ошол алтындарды тең бөлүштүрөбүз деген ушундай коммунисттик кичине баягы социалдык ушундай максаттарды коюп жатышат РСФ. Жана эл аралык уюмдарга өкүлчүлүккө барабыз дейт. Бул деген кошумча дагы аскер күчтөргө ошо жардам алабыз, жыйнайбыз дейт дүйнө жүзүнөн. Дипломатикалык жардам алабыз дейт. Мисалы үчүн Бириккен Араб Эмираттары колдойбуз деп атышат ошол РСФти. СВС, Судандын расмий армиясы. Бул деген агайын мусулмандар деген кыймыл менен байланышы бар дейт. Баас партиясы менен байланышы бар дейт. Радикалдуу мусулманчылык топтор менен ошо байланышы бар. Ошон үчүн булар биздин душмандарыбыз дейт. Жана ошо радикалдык исламисттер ошол Даиш менен да байланышы бар алар менен. Ошон үчүн биз аларга каршы күрөшүп атабыз деп РСФ айтып атат да. Бирок эми Хемдетти өзү дагы айтат, биздин узак максаттарыбыз дейт, узак убакыттын ичинде. Бул деген биз деген баарына ушу коммунизм сыяктуу социалдык бөлүштүрүү жана адилеттик бүт ресурстарды, мамлекет байлыктарын бөлүштүрүү максатын көздөп жатабыз дейт. Бул деген бүт региондорду бөлүштүрөбүз дейт. Ар бир регион өзүнчө штат болот дейт. Америка Коңшу Штаттары сыяктуу федерация болот дейт. Жана авторитаризм жок болот дейт. Ар бир регион өзүн башкарат, бирок бир бирдиктүү мамлекеттин ичинде болот дейт. РСФ ошол бүт тынч жарандарды сактайт дейт, гуманитардык жардамдарды таратат дейт. Жана ошо биз деген бир кездерде ошо согушту токтотконбуз, бирок СВС токтотпой койгон деп айтып жатышат да Хемдетти. Бирок International Crisis Group деген бар, Бириккен Улуттар уюмунун ошол бөлүмү HRW деген айтып атат. Бул деген бир гана пропаганда, бул ишенсе болбойт дейт. Легитимацияга ошол байланышкан. РСФ геноцид жасап жатат дейт. Этникалык тазалоолорду кылып атат дейт. Не араб эмес топторду дейт кырып атат дейт да. Жалаң ошо кара терилүү африкандык мындай калктарды негизи ошо арабтарга тиешеси жок, ошо башка улуттагы адамдардын бүт баарын кырып атат дейт да. Ошоларды зордуктап атат, аябай каракчылап атат дейт. Анан булардын так өзүнүн максаттары дейт, бул деген алтын кенин кармап алуу дейт биринчиден, экинчиден ушул жеке Хемдеттинин бийлигин бекемдетүү дейт да. Жана булар деген факт түрдө ошо Суданды бир нече өлкөлөргө бөлүп, өзүлөрү ошолор бөлүктөрдү башкаргысы бар деп жатышат да аналитиктер. РСФ албетте ошо өзүнүн прогрессивдик күч катары коюп, эски режимди жок кылабыз, светтик режим орнотобуз деп аткан менен, булар таза эле өзү жеке бийлиги үчүн күрөшүп атат деп, мисалы үчүн Бириккен Улуттар уюмунун ошо аналитиктери айтып жатышат да ошондой нерсени. Анан албетте РСФке мисалы үчүн жергиликтүү калктын ишеними азайып калды. Мурун башында аябай колдоп башташкан. Булар бизге жардам берет, булар бизге баягы эски бийликти, баягы авторитардык бийликти түшүргөнгө, адилеттүүлүктү алып келгенге мындай көздөп жатышат деп. Ошондой ишеними бүгүнкү күнү ошол бузулду дейт. Аябай көп адам укуктарын бузуулар болуп кетти, аскердик кылмыштар болуп кетти. Жана ошол Дарфур, Кордофанда эң көп кан төгүүлөр болду. Ошон үчүн биз буларга ишенбей калдык деп жергиликтүү калк айтып атат. Анан негизи ошол Эль-Фаширди алгандан кийин кээ бир нерселер космостон да көрүндү. Ушул адамдын денелери жатат, миңдеген адамдардын денелери көчөлөрдө жатат. Кээ бир жерлерде бульдозер менен мындай алып келип, мындай кадимкидей төптөп койгон, космостон бери аны көрүп атышат да, спутниктер. Мисалы үчүн ошол араб эмес элдер да көбүнчө. Анан Масалифур, Загава деген ушундай урууларды ошо жок кылыптыр да. Анан бул айтып атат, Amnesty International деген эл аралык уюм айтып атат, Human Rights Watch деген. Булар деген
эшиктен эшикке барып атат, үйдөн үйгө өлтүрүүлөр жасады дейт, кадимкидей шаарларды тазалады дейт, айылдардын баарын өлтүрдү дейт. Мисалы үчүн ошо бир эле айда дейт, апрель айында 25 жылы 1000 киши өлтүргөн дейт. Бул деген такталган маалымат деп айтып атат Бириккен Улуттар уюму. Анан албетте Amnesty International бир нече ошо ал аялдардын миңдеген зордукталар болуптур ошол эле апрель айында. РСФ инфраструктураны дагы жок кылып атат. Мисалы үчүн ооруканаларды, ошо бала бакчаларды жок кылып атат да, ошо граждандык инфраструктураны. Анан ошо кээ бир учурда өлтүрүлгөн адамдардын денелерин үлгүрсө дейт, жиндеп алып өрттөп атышат дейт бензин менен. Эл фашырда аябай көп ушундай нерселер болду дейт. Ушул нерсе албетте РСФке болгон ишенимди бузду дейт да. СВС деле мисалы үчүн эч кандай мындай сонун нерсе деп айтса болбойт да. Авторитардык африкандык күч болчу. Баарын кууп аткан бир кездер, бизнесмендер баарын кууп аткан, жөнөкөй элдерди кууп аткан. Ага каршы чыккан РСФ дагы андан да өтүп башып кетти дейт ушундай жаман иштерден да. Анан албетте бул деген эки тараптын тең биз деген тынчтыкка, гуманитардык баягы гумандыкка умтулабыз деген сөздөрдүн бүт баарын баасын жок кылып салат. Ошон үчүн Бириккен Улуттар уюму жана башка ушундай уюмдар эл аралык буга аябай каршы мындай начар көз карашта болуп жатат да. Анан албетте укшуга болуп жаткан ушундай далилдөөлөрдүн да саны арзыбайт да. Далилдөөлөр толтура. Анан эми туугандар айткылачы, ушу мага бул суроо кызыктырат да. Эмнеге ушу бүгүнкү күнү дүйнөдө болуп аткан эң чоң гуманитардык кризис, эң чоң аламат болуп жаткан жерге эч ким көңүл бурбайт? Ошо аябай кызыктуу да. Комментарийиңерди видеонун астынан күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души.